сабак. Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучулар. Бүгүнкү маанайыңар кандай? Эртең менен эрте туруп, ден соолугуңарга кам көрүп, ата-энеңерге жардам берип, окууда да жетишип жатасыңарбы? Азаматсыңар балдар. Улут жол дейт билбеген, улутун кимдер сүйбөгөн? Кыргыз деп келип дүйнөдө, кыргыз деп кетем дүйнөдөн. Кыргыз эл акыны Байдылда Сарнагоев эне тил жөнүндө көптөгөн ырларды жараткан. Балдар, өз эне тилибизде сүйлөп, тилибизди кадырлай билели. Анда эмесе китебиңерди, дептериңерди, калем сабыңарды алып, конт коюп, аралыктан өтүп жаткан сабагыбызга көңүлүбүздү бурабыз. Телесабак. Балдар, биз мурунку сабакта кыргыз тилиндеги 6 жөндөмөнүн ичинен атооч, ийлик жөндөмөсүн өткөнбүз. Кана дагы бир жолу бардык жөндөмөлөрдү эсибизге салып көрөлү. Атооч, ийлик, барыш, табыш, жатыш, чыгыш. Демек, бүгүнкү сабакта барыш жөндөмөсүнө басым жасайбыз. Балдар, эмнелердин сүрөтүн көрүп турасыңар? Туура, дептер, калемсап, колпу, ачкычтын сүрөтүн. Калемсап эмнеге керек? Дептерге. Ачкыч эмнеге керек? Колпуга. Демек, калемсап дептерге жазыш үчүн, ачкыч колпуну ачыш үчүн керек экен. Кимге, эмнеге деген суроо кайсы жөндөмөгө берилет? Туура, барыш жөндөмөсүнө берилет. Бүгүнкү өтө турган сабактын темасы барыш жөндөмөсү. Бүгүнкү сабакта барыш жөндөмөсүнүн эрежесин жана суроолорун билесиңер. Барыш жөндөмөсүнүн эрежесин колдонуп, тапшырмаларды аткарасыңар. Алган билимиңерди оозеки кепте пайдалана аласыңар. Келгиле, дептер деген сөздү чогуу жөндөп көрөлү. Атооч, эмне, дептер. Илик, эмненин, дептердин. Барыш, эмнеге, дептерге. Табыш, эмнени, дептерди. Жатыш, эмнеде, дептерде. Чыгыш, эмнеден, дептерден. Барыш жөндөмөсү заттын кыймыл аракетинин кимге, эмнеге багытталганын билдирип, кимге, эмнеге деген суроолорго жооп берет. Мүчөсү га уңгудагы үндүү, үнсүзгө карай өзгөрөт. Мисалы, эжеге айтуу, баракка жазуу. Балдар, барыш жөндөмөсүнүн негизги мүчөсү га сөздөгү үндүү, үнсүзгө карай га, ге, гө, го. Ка, ке, кө, ко болуп өзгөргөндүгүнө кененирээк токтоло кетели. Эгерде сөздөрдүн аягы үндүү тамгалар же жумшак үнсүздөр менен аяктаса, га, ге, гө, го болуп өзгөрөт. Мисалы, куржун ка, белдемчи ге, гүл гө, короз ко. Эгерде сөздөрдүн аягы каткалаң үнсүздөр менен аяктаса, ка, ке, кө, ко болуп өзгөрөт. Мисалы, калпак ка, китеп ке, көйнөк кө, топ ко. Балдар, улуу залкар төкмө акын Токтогул Сатылгановдун үлгү ырларын окуп, барыш жөндөмөсүндө турган
сөздөрдү таап көрөлү. Жолдош болбо коркокко, жүк артпагын торпокко, иш кылдырба чоркокко, күлүк минсең күүлөнүп, эки жагың каранба. Көйрөң атка коносуң, көрүп калган адамга. Эми дагы бир жолу көз жүгүртүп карап көрөбүз. Жолдош болбо кимге? Коркокко. Жүк артпагын эмнеге? Торпокко. Иш кылдырба кимге? Чоркокко. Күлүк минсең күүлөнүп, эки жагың каранба. Көйрөң эмнеге коносуң? Атка. Көрүп калган кимге? Адамга. Демек, булардын бардыгы барыш жөндөмөсүндө турат. Эмненин сүрөтүн көрүп турасыңар? Ооба, мектептин жана мектепке келе жаткан окуучулардын сүрөтүн көрдүк. Билим кени мектепте деп айтылгандай, силердин мыкты билим алышыңар мекенге алып келген үлүшүңөр. Окуучулар ар дайым билимге умтулушат деген сүйлөмдөн атооч жана барыш жөндөмөсүндө турган сөздөрдү табабыз. Кимдер? Окуучулар. Эмнеге? Билимге. Балдар кимдер деген суроо кайсы жөндөмөгө берилет? Туура, атооч жөндөмөсүнө берилет. Демек, окуучулар деген сөз атооч жөндөмөсүндө турат. Эмнеге деген суроо кайсы жөндөмөгө берилет? Туура, барыш жөндөмөсүнө берилет. Билимге деген сөз барыш жөндөмөсүндө турат. Жогорудагы сүрөттөргө көңүлүңөрдү бөлгүлө. Эмнелердин сүрөтүн көрүп турасыңар? Сүрөттөргө сүйлөм түзөбүз. Биздин класстагы Айгерим мындай сүйлөм түзүптүр. Алина гүлдөргө суу куйду. Ким? Алина. Эмнелерге? Гүлдөргө. Балдар, ким деген суроо кайсы жөндөмөгө берилет эле? Туура, атооч жөндөмөсүнө берилет. Демек, Алина деген сөз атооч жөндөмөсүндө турат. Эмнелерге деген суроо кайсы жөндөмөгө берилет? Ооба, барыш жөндөмөсүнө берилет. Демек, гүлдөргө деген сөз барыш жөндөмөсүндө турат. Кийинки сүрөткө биздин класстагы Илимбек мындай сүйлөм түздү. Самолетко олтуруп, алыска сапар тарттык. Эмнеге? Самолетко. Эмнеге деген суроо кайсы жөндөмөгө берилет? Туура, барыш жөндөмөсүнө берилет. Демек, самолетко деген сөз барыш жөндөмөсүндө турат. Келе сабак. Көп чекиттин ордуна барыш жөндөмөсүнүн мүчөсүн улап, сүйлөмдү толуктагыла. Кана ойлонобуз. Апасы Айшага көйнөк алып келди. Мектепке сыйлык берилди. Уз эжеке шырдакка оюм салды. Жаз келип, өзөндөргө суу толду. Биринчи сүйлөмдөгү Айшага деген сөзгө суроо берип көргүлө. Кимге? Айшага. Экинчи сүйлөмдөгү мектепке деген сөзгө суроо беребиз. Эмнеге? Мектепке. Үчүнчү сүйлөмдөгү шырдакка деген сөзгө суроо беребиз. Эмнеге? Шырдак
даракка. Төртүнчү сүйлөмдөгү өзөндөргө деген сөзгө суроо беребиз. Эмнелерге? Өзөндөргө. Демек, бул сөздөрдүн бардыгы барыш жөндөмөсүндө турат. Балдар, кимдин сүрөтүн көрүп турасыңар? Ооба, биз сыймыктанган спортчу Айсулуу Тыныбекова. Кимге алтын медаль берилди? Айсулуу Тыныбековага алтын медаль берилди. Тыныбековага деген сөз барыш жөндөмөсүндө турат. Силер билесиңерби? Кыргызстандын спортчусу Айсулуу Тыныбекова эркин күрөш боюнча 2019 жылы дүйнөнүн чемпиону. Ал эми 2016, 2017, 2019 жылдары Азиянын 3 жолку чемпиону болду. Кимдин сүрөтүн көрүп турасыңар? Ооба, биз сыймыктанган жаш манасчы Үмөт Дөөлөтов. Кимге төш белги берилди? Үмөткө төш белги берилди. Үмөткө деген сөз барыш жөндөмөсүндө турат. Үмөт Дөөлөтов 3,5 жашынан тарта манас айта баштаган. Үмөткө 2015 жылдын июнь айында маданияттын мыкты кызматкери деген наам ыйгарылган. Ал Кыргызстандын тарыхындагы бул төш белгиге ээ болгон биринчи мектеп окуучусу. Эми төмөндөгү макалдардан барыш жөндөмөсүндө турган сөздөрдү тапкыла. Биринчи макалды окуп көрөлү. Жакшы адамга бир сөз, жаман адамга 1000 сөз. Кимге бир сөз? Адамга. Кимге 1000 сөз? Адамга. Демек, адамга деген сөз барыш жөндөмөсүндө турат. Экинчи макалды окуп көрөлү. Жигитке 70 өнөр аздык кылат. Кимге 70 өнөр аздык кылат? Жигитке деген сөз барыш жөндөмөсүндө болду. Балдар, гүлдүн желекчелериндеги сөздөрдү окшош түстөр менен окуп көрөлү. Жашыл түстөрдөн баштап окуйбуз. Гүлгө, досторго, китепке, даракка. Барыш жөндөмөсү заттын кыймыл аракетин кимге, эмнеге багытталганын билдирип, кимге эмнеге деген суроолорго жооп берерин билип, тапшырмаларды аткардык. Барыш жөндөмөсүнүн негизги га мүчөсү. Сөздөгү үндүү, үнсүзгө карай өзгөрөрүн билдик. Мисалы, комузга, чабалекейге, шырдакка, элечекке. Ушуну менен кыргыз тили сабагы аягына келип жетти. Бүгүнкү сабак силер үчүн абдан кызыктуу болду деген ойдомун. Ден соолугубуз бекем, маанайыбыз ачык, жашообуз куунак, алган билимибиз жемиштүү болсун. Кийинки сабакта жолукканга чейин сак саламатта калгыла.